Биринчиси, бизде мамлекеттик үлүшү бар мекемелерде 104-25 мекемелерде эсептедик. 104 миллиард сом обороту бар акчасы. Мына ошол мекемелерди карасак, кайсы бир банктарга депозит коюп койгон. Ошолардын акчаларын баарын топтоп стабилизационный фонд түзүш керек. Мына ошол фонд түзгөндөн кийин ошол жерде эгерде кайсы жерлерде кризис болуп калган болсо, ошол жерде акча каражаттарын каржыланыш керек. Экинчиси, бүгүнкү күндө 9,5 миң фермерге биз кредит берип атабыз. Ошону көбөйтүш керек. 20-25 миңге. Былтыры 3 миллиард 200 миллион сом эгерде каржыланган болсо, быйыл биз 7,5 миллиард сомго алып барышпекпиз. Ошондо анан биздин жарандарыбыз кредит алып, өзүнүн мекемелерин иштей алат. Бүт ошол акча тапкан акчаларды, азыр мына мисалы 104 миллиард обороту, биз айтабыз РСК жана айыл банктарга төлөөгө койсун. РСК айыл банктар койгондон кийин ошол жерде кредиттер дагы мүмкүнчүлүк алууга көбөйөт. Акчалардын баардыгын бүгүнкү күндө эмнеге биз жумшаш керекпиз? Бүгүнкү күндө биз өндүрүлгөн продукцияны сатканга жардам берсек, бул лаборатория. Азыр биз этибизди сата албай жүрөбүз. Эмне үчүн? Анткени бизде татыктуу лаборатория сертификат жок болуп атат. Мына эгерде ошол лабораторияны ачсак, эгерде биз ушунда зонирование, идентификация боюнча биз жумуштарды аткарсак, айыл багытында бүт продукцияларды сыртка сатканга аракет кылсак, мына ошондо анан кийин бизде көп мүмкүнчүлүктөр пайда болот да. Анан кийинкиси маселе бул туризм. Биз өзүбүз Кыргызстаныбызды бүт башка мамлекеттерге реклама кылыш керекпиз. Бир эле маселе айтып коеюн. Мына самал менен кымыз менен адамды дарылоо. Мына эгерде ушуну туура биз чет мамлекеттерге биз реклама кылсак, ошондо канча деген турист келет. Качан мамлекетибиз өнүгөт? Биз 15 миллионго чыкканда туристтер менен чогуу. Мына ошондо ана мамлекетибиз өнүгүп баштайт. Тез өнүгөт да. Ошон үчүн ошого окшогондорду биринчи айыл багытында бүт тармактарда МТСтерди куруу, ветеринарияны, баягы лабораторияларды, мамлекет дүйнөлүк стандарттагы сертификаттарды жаратуу, туризмдерди өнүктүрсөк, ошондо анан бизде жылыш болуп кетет да. Бул айтканым мен тез бере турган жыйынтык деген айткам. Муну бардыгы ички ресурстардын аркасынан эле ишке ашат деген пикирби сиздики? Мен айтып атканым 104 миллиард бизден азыр мамлекеттик үлүшү бар мекемелерде акчасы бар. Бирок алар кандай колдонуп атат? Азыр бүгүнкү күндө алар дивиденд таап атышат. Дивидендтен мыйзам боюнча 25% берилсе, азыркы күндө кризис биз акыбалда ошо 100% дивидендтерин бергиле. Бир ушул акчаларды башка багыттарга жумшайбыз деген ойдобуз. Рахмат.